Кайнененин көз жашы. Автор Нуржамал Үсөнова, көркөм окуган Марлен Мырза. Айгүл бул үйгө келин болуп келгенине 1 ай болду. Алгач баарына чыдап жүрдү. Үйдүн жытын, адамдардын мүнөзүн, жаңы турмушту кабыл алууга аракет кылды. Таң атпай туруп короону шыпырып, самоорго ысык чайын кайнатып, кайненеси Зейнепке: "Апа, чайыңыз даяр." Зейнеп апа келининин жагымдуу үнүн угуп, кандай гана жумшак кыз деп ичинен сүйүнүп калат. Бирок Нурбек үчүн бул жумшактык алсыздык сыяктуу сезиле баштады. Ал иштен чарчап келчү. Кээде акчасы жетпей калчу. Ошол ичиндеги ачууну Айгүлдөн чыгара баштады. Эмне үчүн тамак муздак? Эмне үчүн баланы тынчытпайсың? Айгүл башын жерге салып унчукпай, жай гана "Кечир" деп коет. Бир жолу Зейнеп ашканадан чыгып келе жатып, уулунун үнүн угуп калды. "Сен менин жашоомду ooрлотуп жатасың." Зейнеп токтоп калды. Колдору дирилдеп, баласына карап: "Нурбек, балам." Акырын. Уулу апасына карап: Апа, сиз аралашпаңызчы." Бул сөз Зейнептин жүрөгүн тилип өттү. Зейнеп түнкүсүн уктабай калды. Бир тарапта өз уулу, экинчи тарапта кор болуп жаткан келини. Эгер мен унчукпасам, келин кыйналат. Эгер уулума каршы чыксам, баламды жоготом. Ошентип ал ортодо калды. Бир күнү Айгүл ашканада жалгыз отуруп ыйлап жатты. Зейнеп анын жанына келип олтуруп: "Айгүл, кызым, эмне болуп жатат?" Айгүл башын жерге салып көзүн аарчып: "Эч нерсе болгон жок, апа. Баары жакшы." "Кызым, мен да келин болгом. Айта кой, жашырба." Ошондо Айгүл биринчи жолу ичин ачып: "Апа, мен жаман келин эмесмин. Колумдан келгенин кылып жатам. Бирок Нурбек мени адам катары көрбөй калды." Зейнеп унчукпай угуп олтурду. Көзү жашка толду. Ошол күндөн кийин үй өзгөрдү. Айгүл мурдагыдай күлбөй калды. Нурбек мурдагыдан да ачуулуу болуп калды. Бир күнү Зейнеп уулу менен келинин дасторконго олтургузуп, сүйлөштүрүүгө аракет кылды. "Келгиле, бир аз сүйлөшкүлө." Уулу апасына карап: "Сүйлөшүүнүн кереги жок." Айгүл башын жерге салды. Үйдө сөз азайды. Тынчтык пайда болду. Бирок бул жылуу тынчтык эмес, муздак тынчтык эле. Зейнеп бир күнү келининин колундагы көгөргөн жерин көрүп калды. "Бул эмне, кызым?" Айгүл дароо жеңин түшүрүп: "Эч нерсе эмес, апа." Ошол түнү Зейнеп уктаган жок. Мен унчукпасам, бул кызды жоготом деп ойлоду. Бирок кантип? Кандай сөз менен? Кандай күч менен? Ошол суроолорго жооп таппай таң атты. Зейнеп терезеден сыртты карап туруп ичинен күбөрөндү. Кудайым-ай, мен кайсыл жерден жаңылдым? Ал али билген эмес, эң оор күндөр алдыда экен. Ал түн Зейнеп үчүн эң оор түндөрдүн бири болду. Үй тынч эле. Бирок бул тынчтык бороон алдындагы тынчтык сыяктуу сезилди. Ал төшөгүндө ары бери оонап көз жумбады.
Кулагы тынбай ашкана жакты тыңшайт. Таңга жуук катуу үнү угулду. Айттым го сага, сенден бир да жакшылык көргөн жокмун. Андан кийин идиш сынган үн чыкты. Зейнеп ордунан атып турду. Жоолугун шаша-буша байланып ашканага кирди. Айгүл бурчта отуруп ыйлап жатты. Колдору калтырап, деми кысылып турган. Зейнеп Нурбекке карап: "Нурбек, бул эмне кылганың?" Уулу апасына тик карап, көзүндө ачуудан башка эч нерсе жок эле. "Апа, сиз аралашпаңызчы. Бул менин аялым." Зейнеп ошол сөздү укканда жүрөгү солуп кетти. Ооба, сенин аялым. Бирок адам. Айгүл башын көтөрүп биринчи жолу кайненесин карады. Көзүндө үмүт бар эле. Зейнеп уулуна карап: "Сен аялды ушинтип алдың беле? Кыйкырып, кордоп." Нурбек күлүп жиберди. "Апа, сиз деле келин болуп көргөнсүз да. Сиз да чыдагансыз." Бул сөз Зейнептин жүрөгүндө бычактай эле сайылды. "Мен чыдаганым үчүн ушундай болдум. Менин катамды сен кайталаба." Нурбек эшикти тарс жаап чыгып кетти. Айгүл ордунан араң турду. Кайненесинин алдына келип тизелеп олтуруп: "Апа, мени кечирип коюңуз." "Эмнеге кечирим сурайсың, кызым? Мен үйүңүзгө тынчтык алып келе алган жокмун." Зейнеп келинин кучактап: "Кызым, сен күнөө эле эмессиң. Кээде аялдар жунган унчукпай кыйналат." Айгүл акырын сүйлөдү: "Апа, мен жүрөгүмдүн сынганын сезип жатам." Ошол сөз Зейнепти титиретти. Эртеси күнү Зейнеп уулун чакырып алды. "Нурбек, балам, эгер сен аялды ушинтип жашатсаң, бул үйдө өкүнгөр батпайсыңар." Нурбек апасын карап таң калып: "Сиз кимди тандап жатасыз, апа?" Апасы көзүнө жаш алып: "Мен адилеттикти тандап жатам, балам." Бул сөз уулу менен апанын ортосуна дубал курду. Ошол күндөн кийин Нурбек апасына мурдагыдай сүйлөбөй калды. Айгүл болсо күндөн күнгө ичине тартып баратты. Зейнеп сезип турду. Бул үйдө чоң бир чечим жакындап келатканын. Ал түнү Зейнеп дубалдарга тигилип олтуруп: "Кудайым-ай, келинимди сактай аламбы? Бирок кээде энелик мээрим да жетпей калат экен. Ал али билген эмес. Эң оор күн келин кетчү күн экенин." Бул күн Зейнептин эсине эч качан кетпейт. Эртең менен күн башкача атты. Адаттагыдай эле таңкы чайды коюп, дастаркан жайды. Бирок жүрөгү тынч эмес. Айгүл бөлмөсүнөн акырын чыкты. Колунда эски сумка. Көздөрү кызарып түнү менен ыйлаганы билинип турат. Зейнеп баарын түшүндү. Сөздүн кереги жок болчу. "Кайда барасың, кызым?" Айгүл башын ылдый салып: "Апа, мен кетейин деп чечтим." Бул сөз үйдүн ичин муздатты. "Кайда? Кайда барасың, кызым?" "Айылга. Апама барам." Зейнеп эч нерсе дей албай столдо отуруп калды. Колдору калтырап кетти. Айгүлгө карап: "Кызым, бир аз чыдасаң болбойбу? А балким өзгөрүп кетер." Айгүл көзүнө жаш алды. "Апа,
Мен мындан ары чыдай албайм. Күн сайын коркуп жашагым келбейт. Нурбек ошол кезде жумушта эле. Апасы атайын чакырган жок. Кызым, мен сени кармабайм. Бирок сен билип кой. Сен менин кызымдайсың. Айгүл келип кайненесинин колунан өптү. Апа, сиз болбосоңуз, мен баягыда эле сынмакмын. Экөө кучакташып ыйлады. Эшик жабылганда Зейнеп ордунда катып калды. Үй бошоп кеткендей сезилди. Бир нече убакыттан кийин Нурбек жумуштан кайтып келди. Үйгө кирип апасынын жалгыз отурганын көрүп, Айгүл кайда? Апасы унчукпайт. Апа, эмне унчукпайсыз? Айгүл каякта? Айгүл жок. Сиз аны эмне коргоп атасызбы? Мен аны коргогон жокмун. Мен анын жанын сактап калдым. Бул сөз уулунун жүрөгүнө жеткен жок. Ошол күндөн кийин Нурбек үйгө кеч келип, эрте чыгып жүрдү. Зейнеп болсо күн сайын босогого тигилип калчу. Айгүл кеткенден кийин Зейнеп көп ойлонду. Кайсы жерден жаңылдым? Уулумду ушундай тарбиялаганым үчүн күнөөлүү менби? Кээде келининин үнү кулагына угулгандай болот. Кээде ашканада анын көлөкөсүн көргөндөй сезилет. Бир түн Зейнеп дубалдын жанында туруп ыйлады. Кудайым, мен келинди сактап калдым. Бирок уулумду жоготуп жатам. Ал али билген эмес, бул окуя эң чоң сыноолордун башы гана экенин. Айгүл кеткенден кийин үй тынч болуп калды. Ошол тынчтык Зейнепке оор тийди. Үй мурда андай деле чоң эмес болчу. Бирок эми андан да кенен сезилип калды. Зейнеп таң эрте туруп адатынча очокко от жагат. Бирок чай ичерде эки чыныны коюп алат. Анан токтоп калат. Кимге куймак элем? Ошондо гана эстеп коет. Келини Айгүл жок. Нурбек мурдагыдай апасына сөз катпай калды. Саламдашып коет. Ошону менен бүтөт. Бир күнү Зейнеп чыдай албай сурады. Балам, Айгүлгө барып келсең болбойбу? Нурбек катуу жооп берди. Ал өзү кеткен. Менин күнөөм жок. Зейнеп унчукпай калды. Бирок ошол түнү жүрөгү кысылып чыкты. Кудайым ай, баламдын жүрөгү таш болуп баратат. Айгүл айылга баргандан кийин оңой болгон жок. Эки баласын көтөрүп, апасынын үйүнө батты. Эл сөзсүз сүйлөдү. Күйөөсүн таштап кетиптир. Кайненеси менен батпай калыптыр. Айгүл эч кимге актанган жок. Балдары үчүн иштеди, чыдады. Кээде кечинде балдар уктап калганда ыйлайт. Мен туура кылдымбы? Бирок бир нерсени так билчү. Балдарым коркпой уктасын деп. Бир күнү Зейнептин буттары шишип баса албай калды. Кошунасы дарыгерди чакырды. Дарыгер карап, жүрөгүңүз начарлап калыптыр деп күлүп койду. Бирок Зейнептин жүрөгү илгери эле ооруп жүрчү. Бирок бул жолу башкача эле. Түнкүсүн деми кысыла баштады. Нурбек апасын ооруканага алып барды. Бирок Нурбек ичинен апасына болгон сезими муздак болчу. Апасына алыстан карап, жакшы болуп кетти деп койду. Зейнеп уулунун жүзүнө карап ичинен сүйлөдү. Сени жоготуп бара жатам, балам.
Эгер мен кетсем, Айгүл балдарды кандай чоңойтот? Уулум качан ойгонот? Ошол түнү жаздык жашка толуп ным болуп чыкты. Зейнеп ыйлады, үн чыгарбай. Көз жашын эч ким көргөн жок. Бирок ошол көз жашта келинге болгон мээрим, уулга болгон үмүт, өз тагдырына болгон кайгы бар эле. Ал али билген эмес, уулунун ойгонушу эң кеч келээрин.